Kırgızistan, canıma darlar çağırayım. Көпчүлүк күткөн кош жылдыз долбоору ошентип кулачын кенен жайып Москвага жетти. Мекенден алыс жүрсө дагы жан дүйнөсүндө ар менен жашаган мекендештерибиз үчүн чыныгыр майрам болду. Бул ирет долбоорго Москвадагы Шепкин атындагы театр окуу жайынын студенттери көркүн чыгарышты. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, бир туугандар. Атайы алыс жолдон, ала тоодон, касиеттүү кыргыз элибизден жалындуу, сагынычтуу, ысык салам айтып келдик. Мекендештерибиз алыста жүрсө дагы ар кайсыл кесипти аркылап келишет. Жан дүйнөсүндө мекенге болгон кусалыгын ыр менен аткарып сагынычын жазышат. Бүгүнкү иш-чарага жалпы 16 жуп катышып өнөрлөрүн тартуулашты. Москвада өткөн кош жылдыз долбоорун ишке ашырууга Москвадагы аялдар кеңеши, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрү жана Москвадагы кыргыз диаспорасынын колдоосу жана Райхан Абдувалиеванын продюсердик борбору аркылуу ишке ашты. Жаштар менен кошо Москвада өткөн кош жылдыз долбоорунун катчуусу Багдат Кубатова апабыз 70 жашта болсо дагы башкалардан кем калышпай эң сонун ырларды аткарып, көрүүчүлөрдүн арзусуна татыды. Булактын көзүнөн ачкандай кош жылдыз долбоору буюрса Москвада жогорку деңгээлде өтүп, атайын калыстар тобу бааларын бериши, борборубузда жыл жыйынтыгына 7 кош жылдыз тандалып алынып, жолдомолор берилди. Эми кош жылдыз долбоору балдар үчүн деп өткөрүлсө, ал эми Россиянын бир канча шаарларында дагы мекендештер үчүн майрам тартуулаганы турат.